Дөңгөлөк жарылганда асманга топтой ыргыган киши. Коронавирус жуктургандардын саны 100дөн ашып кетти. Мээси чайкалып, сөөктөрү сынып кеткен жабырлануучу Бишкек илим изилдөө травматология жана ортопедия борборуна жаткырылды. Бишкектеги автоунааларды техникалык жактан тейлөө станцияларынын биринин кызматкери дөңгөлөктүн жарылып кетишинен улам катуу жабыркады. Медиктер бул маалыматты тастыкташты. Окуя бүгүн саат 11:00 айланма жол тараптагы Ак Жар жаңы конушу жакта болгон. Жабырлануучунун мээси чайкалып, сөөктөрү сынып кеткен. Учурда ал Бишкек илим изилдөө травматология жана ортопедия борборуна жаткырылды. Кыргызстанда акыркы суткада коронавирус инфекциясынан 101 бейтап айыгып чыкты. Ошол эле учурда 127 киши жуктурду. Бул тууралуу республикалык штаб кабарлады. Илдетти илештиргендердин төмөнкү аймактарда болду. Бишкек шаары 19, Ош шаары 8, Чүй облусу 4, Ош облусу 38, Талас облусу 3, Нарын облусу 2, Ысык көл облусу 4, Жалал Абад облусу 20, Баткен облусу 29. Ошондой эле стационарларда 591 бейтап медициналык жардам алып жатат. Ал эми 1651 киши үйүнөн дарыланууда.